Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Rasulillah. Ötkönde hadistin ulandısı, o Allah'ın elçisi meni cennetке kirgize turgan, tozoktan alыстата turgan amalды körgözüңüz dep suragan суроо болчу, ha? Ошондо Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta'budullah ve la tushriku bihi shay'a. Allah'ın özüne ibadat kılasың, ага эч бир нерсени şerik koşposton dep aytkanda. Эми биз билебиz, ibadattын аныктамасы Аллах Таала жакшы көрө турган, ыраазы боло турган сөздөрдү, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн амалдарды өз ичине камтыган сөз. Туурабы? İbadat ушундай боло турган болсо, анда ширк келтирбестен дегени мааниси кылган ибадатты калыс ниет менен деген маани чыгат дейт. Андан кийин намаз окуйсуң, намазды тургузасың, закат бересиң, Рамазанда орозо тутасың, ажылыкка барасың деп айтылган хадис. Бул хадисте биз мурундагы өткөнбүз. Bir Arabi kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne degen? Sen bizge elçi jönötüpsüň, senin elçiň aytyp atat. Allah Taala seni peygamber kılıp jönötüptür degende to'g'ri aytat degen. Dagın sen jönötken adam aytyp atat, bir günde 5 vakt namaz okuşubuz farz eken, zakat berişibиz, oroza tutuşubuz, ajылыкка barışыбыз farz eken degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? To'g'ri aytat dep tasdiktagan. Ошондо ал айткан, Аллахка касам, мен буга ашыкча кошпоймун дагы, мындан кемитпеймин дагы деп касам ичкенде не деген? Ийгиликке жетти, эгер айткан сөзүндө чынчыл болсо, ошонун ödesinden çıksa dedi. وهذا المعنى الذي أكده حديث معاذ وهو أن فعل الفرائض واجتناب النواهي سبب دخول الجنة. Farzlarda atkaru, künölerden tıyılu, cennetke kirүүnün, tozoktan kutuluğunun sebebi. Oşonduktan ийгиликке жетүүnü kağlagan her bir adam farzdardı bekem atkarış gerek. Көргөзүлгөндөй кылып, толук шарттарын аткарып, фарздардан кийин колунан келишинче напил ибадаттарды аткарат. Арам күнөө нерселерден кескин тыйылыш керек, андан кийин колунан келишинче макрух болгон нерселерден дагы тыйылыш керек. Эми бул жерде хадисте сыртынан карай турган болсок, хадистин текстин эле окуй турган болсок, мага Cennetке kirgize turgan, tozoktan kutulda turgan amaldарды aytыңыз дегенде эмне деп айтып атат? Аллахка ибадат кылыштыгың, эч бир нерсени шерик кошпосун. Деп туруп, намаз окуш, орозо тутуш, закат бериш, ажылыкка барыш деп туруп эле айтып коюп атат да, күнөөлөрдөн тыйылышың деп не кылган жок, кошкон жок. Кошпосо дагы биз эмне кылышыбыз керек? Башка Куранда, хадисте келген башка тексттердин негизинде күнөөдөн дагы тыйылуу шарт. Эгер ушул ибадаттарды аткарып туруп, бирок күнөөлөрдөн тыйылбаса, тозокко алып барып кое турган күнөөлөр болот да, туурабы? Tozokko түшүүсүнө себеп болуп кала турган күнөөлөр болот. Эгер ал адам тозокко түшпөстөн жаннатка кирүүнү кааласа, анда ушул фарздарды аткаруу менен биргеликте эмне кылыш керек? Күнөө арам нерселерден дагы тыйылыш керек. Андан кийин хадисте келген ала адуллука ала абвабил хайр. Мен сага жакшылыктын эшигин көргөзөйүмбү деп айтып атат. Булундай аят Куранда да бар, маанидеги. Аллах Таала айтат, Саф сүрөсү 10-аят: Хал адуллукум ала тижаратин тунжикум мин азабин алим. Силерди оорутуучу азаптан куткара турган бир сооданы көргөзөйүмбү дейт. Карасаңыз, Муаз радиаллаху анхунун суроосу бүттү. Мага бир амалды көргөзүңүз, мени жаннатка киргизе турган, тозоктон кутулта турган амалды көргөзүңүз дегенде ал амалды айтып бүтүп, бул жагы эмне болуп атат? Кошумча. Сага жакшылыктын эшиктерин көргөзөйүмбү дейт. Жакшылыктын эшиктери деген кандай? Жанагы мурда айтылган эмне эле анда? Эми суроого жооп берерден мурда бираз бул жерде маселе бар дейт. Ушул жерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Muaz radıyallahu anh'unun sorusuna koşumça cevap verip atkandığı Muaz radıyallahu anh'unu öte жақшы көргөндүгүнө bir dalil болот да бул дагы. Суроо менен эмне кылган жок, чектелген жок да. Мына хадисте келет, өткөндө таппай калдык эле, бул жакта экен. Aqsaman nabiyyu ala zalika haythu qala lahu wallahi Аллахка касам дейт. Inni la uhibbuk, мен сени жакшы көрөм. Жакшы көргөндүгүм эмне кылып атат? Касам менен бекем деп атат. Аллахка касам, мен сени жакшы көрөм. Fala tada an taqula dubra kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Har bir namazın артынан ушул дуаны калтырбай дайым айтып жүр. Кара, ушул дуага буйрарда эмне деп айтып атат? Аллахка касам, мен сени жакшы көрөм деп турупчу. Айтып берейинби деген кан адамда не бир кызыгууну ойгото турган сөз да. Эми жакшылыктын эшиги дегенде кантип түшүнөбүз детси? Бир амалдарды айтам, ошол амалдар өзү жакшылыктын эшиги. Ошолор өзү жакшылык деген сөз да. Түшүнүп атасыздарбы? Мисалы кээде бир нерсенин өзүгө ошол эшик деп айтылат да. Умар радиаллаху анхуга мынтип айтылган го. Huzayfa ibn Yaman siz üçün fitnenin eşikleri jabılgan деген. Manisi ne oldu? Siz jamandыкка eşik bolup tosуп турасыз деген сөз болчу да. Бул жерден дагы жакшылыктын эшиктерин көргөзөйүнбү деген бир амалдарды көргөзөм. Ошол амалдар өзү жакшылык деген да. Түшүнүктүбү? Бул бир мааниси. Же экинчи мааниси, эң чоң жакшылык бул жаннат. Бир амалдарды көргөзөм, ошол амалдар үйдүн сыртындагы адам үйдүн ичине эшик аркылуу киргендей, ошол амалдарды кылуу менен жаннатка киресиң деген маани, экинчи маани. Деп туруп, мынтип айтты. As-savmu cunnetun dedi. Orozo bul kalkan dedi. Üstünde orozo jönünde söz boldu ele. Bul жерде orozo kalkan degende farz orozodagı, napil orozodagı çoğup kirebi je napil orozo ele bolуп атабы.
Кейбірлер айтады, бұл жерде үстіңкілер біріншісі фарз, бұл напил дейді да. Кейбірлер айтады деген жоқ. Бұл жерде орозо деп айтылып отады. Орозо дегенде жалпы айтылады деп тұрып, бұға далил бияқта азыр бір әмелерде келеді. Мұна қара, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ас-сияму джуннатун, орозо қалқан деп тұрып, қачан сілер орозо болсаңар, біреусілер менен келіп айтышып қалса, ұрышып қалса, анда мен орозо тұтқан кішімен деп айтып қойғыла деген ал жерде не сөз фарз орозо жөнінде болады. Демек не болады екен? Орозо қалқан дегенде кейбір ғалымдардың ой бойынша напил орозо, бірақ фарз орозо деп теле түсінсек не болады? Жаңылыштық болбойды, тура емес болып қалбайды. Қара, еш шек күмән жоқ, орозо міне жақсылықтың ешіктерінен, анткени орозо адамдың жүрегін тазалайды. Орозо деген өте бір ихлас менен кылына турган амал. Бұл қалқан, орозо қалқан дегенде эмнеден қалқан болот деген суроо да. Қалқан эмнеден тосот? Қалат тиби бір алым айтат, иннама жуиля сауму джуннатун минан нар. Тозоктон қалқан болот дейді. Лианна фил жуи садду мажари шайтан кама фил хадис. Қара хадисте келген, шайтан адам баласының қаны менен айланат деп тұрыпчы. Анан орозо тутканда жанагы шайтандын хоттору тарыйт дейді. Ошондо тарып не болот? Бийлиги жүргүзө албай калат. Орозо туткан адам шахваты, кумардагын катты күчтөбөйт. Анан Аллах үчүн орозо тутуп аткан адам таквачылык ойгонот. Ошо менен шайтанга эмне бербейт? Моюн бербей, шайтанга моюн сунбай, шайтандын бийлигинен кутулуп, жаннатка киргенге мүмкүнчүлүк болот. Ушундай жагынан алганда тозоктон тосо турган калкан дейт. Мына قال بعض السلف الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. Гыйбат кылуу, орозодо гыйбат айтуу, орозону бузат дейт да, жыртат дейт. Истигфар айтуу кайра жамайт дейт. Фамин истатаа минкум алла яти бисамин мухарракин фальяфал. Ким эми Аллахтын алдыга тытылган, баягыдай же жамалган орозо менен барбай, бүтүн орозо менен баргысы келсе, орозосун бузуп жамап албасы дейт. Андан кийин, демек орозо калкан дегенде эмнеден калкан болот экен? Тозоктон калкан. Бул дүйнөдө шайтандан тосо турган калкан деп туруп түшүнүшүбүз керек экен да. Түшүнүктүбү? Экинчи, ас-садакату тутфиул хати'a кама ютфиул ма'ун нар. Садака күнөөлөрдү кетирет, суу отту өчүргөндөй дейт. Бул жерде эки шарт бар дейт. Ушундай өчүрүштүк үчүн айтылып аткан күнөө майда күнөөлөрдөн болуш керек дейт. Эмне үчүн майда деп шарт койду? Биринчиси майда күнөөлөрдөн болуш керек. Себеби чоң күнөөгө эмне шарт экен? Тооба шарт. Экинчи шарты бул пенденин акысына байланыштуу болбош керек дейт. Себеби пенденин акысына байланыштуу болсо эмне болот? Аны төлөш керек, кутулуш керек да. Карыз боло урасыңбы, сөгөсүңбү, капа кыласыңбы? Пенден эмне кылыш керек? Ээси кутултпаса, илешип тура берет да. Эми садака менен күнөө бири-бирине каршы нерсе дейт. От менен суу бири-бирине каршы болгон сыяктуу дейт. وإذهاب صدقة للخطيئة من كتاب صاحبها أو زوال شرها إن كانت كتبت يشبه إدفاء الماء للنار. Ушул жерде бир окшоштук болуп атат. Садака кылганда, садака берген адамдын амал дептеринен күнөө өчүрүлөт. Күйүп аткан отко суу куй берсең өчүрүлгөн сыяктуу дейт. عقبة بن عامر رضي الله عنه айтат, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мен Аллахтын элчисинин ушинтип айтып жатканын уктум дейт. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. Кыямат күнү сот болот билесиздер, Ар бир адам не кылынат? Сурак кылынат. Сурак башталбай көпкө чейин эмне болуп турат? Адамдар махшарда тизилет, терге батып, күн жакын алып келип коюлат, катуу ысык, элдер кыйналып кетишет аябай. Ошол убакта 7 түрлүү адам кандай көлөкөдө болот? Аллахтын көлөкөсүндө, арштын көлөкөсүндө болушат. Ошол убакта адамдар, кара, бул дагы Аллахнын берген бир жакшылыгы да, берген садакасына жараша көлөкөдө болот дейт. Хадис экен, мына хадисти Ахмад риваят кылган экен, имам Ахмад. Анан мындай суроо коюлат дейт. Эми жакшылыктын, сооптуу амалдардын түрү көп го. Эмне үчүн бул жерде ошолордун арасынан садака айтылды десе, анткени садаканын пайдасы, садаканын жакшылыгы кылган адамдын өзүнө эле тиештелүү болбой, башкага да тиет дейт. Бир адам садака берди. Бир адам түндө тахажжуд окуду. Экөөнүн айырмасы барбы? Тахажжуд окуган адамдын сообу өзүнө эле тиет. Садака берген адам бул дүйнөдө эмне кылып атат? Бирөөнүн муктаждыгын кетирип атат да. Анын пайдасын берактагы мискин, факир, бир муктаж болгон, кыйналган адамдагын көрүп атат. Ибн Аббастан суралган экен, эң абзел садака эмне десе, алма, чаңкыган адамга суу берүү дептир да. Ана мынтип жооп бериптир. Алам тара ила ахлин нар хина стагасу би ахлил жанна ан афиду алайна минал маи ау мимма разакакумуллах. Бул Куранда аят, Араф сүрөсүндө болуш керек. Тозокулар жаннаттагылардан суу сурайт да. Суу бергилечи бизге, же Алла Таала силерге рызык берген нерселерден бергиле дегенде жаннаттагылар не деп жооп берет? Тозокулар үчүн Алла Таала буну арам кылган. Ошондуктан эң абзел садака эмне экен?
суу берүү dedi. Ошондуктан суунун кадыры мындай алдында турган убакта билинбейт. Чөлдө суусуз калган убакта суусуздан өлөйүн деп атсаң, канча акчага болсо дагы эмне кыласың? Сатып аласың да. Ушул сооптуу амал мурунтан эле мусулман өлкөлөрдө дайыма болуп келген. Жолдун боюнда темирден кумура багдай көзөлөр салып кое турган идиштер бар да. Ошолордун ичине суу толтуруп коет. Жолдон өчүп бараткандар жанагынан ичип алып туруп кайра ордуна коюп кете берет. Мурунку эмелерден калган эски адаттары да. Же болбосо карагыла, мына азыркы күндө дагы жанагындай кудук казгандар, суу чыгарып бергендер барчы. Бул дагы садаканын эң бир сооптуу түрлөрүнөн да. Түшүнүктүбү? Ан афиду алайна минал маи ау мимма разакакумуллах. Эки хадис бар экен, экөө бири-бирине окшоп кетет да. Мен таң калчумун, кандай бирде мындай айтылат деп. Көрсө экөө эки башка риваят экен. Бир киши жолдо баратып, каттуу чаңкаган итке суу берет, туурабы? Ошондо Алла Таала анын кылган ишине шүгүрчүлүк кылып, күнөөлөрүн кечирет. Ошондой эле, мына бул эркек кишини кечиргендиги Бухарийде 174 номерде, Муслимде 2244 номердеги Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят болгон хадис экен. Сойкой алды кечиргендиги 3321 номер, Муслимде 2245 номердеги хадис экен да. Демек экөө эмне экен? Эки башка хадис экен. Экөө тең итке суу берген. Эми садака бергенде жашыруун садака бериш керекпи, же ашкере садака бериш керекпи дегенде, кээ бир риваяттарда жашыруун садака деп келет экен мындагынчы. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы, амекисинин баласы Али радиаллаху анхунун уулу Хусейндин дагы Али деген баласы болгон да. Бул арабтарда мурунтан бар мындай эмесинин атасынын атын кое бермейчи балдарга. Түндө эч ким көрбөгөн убакта жашыруун апарып, мискин факирлердин үйүнө тыкылат туруп таштап кетип калат экен. Эч ким не кылбайт, билбей калат деп турупчу. Бир эмелерде айтылат, кийин анын ошо киши өлгөндө жанагы түндө келчү садакалар токтоп калат экен да. Ошондо анан ушул алып келип жүргөн экен деп анан жана жууганга кирген кишилер нерин караса ушундай эме көтөрүп, желкесине көтөрө берип, эменин изи түшүп калган деп айтылат да. Жашыруун садака кылчу экен да. Анан мынтип айтчу экен: "Инна садаката фи савадил лейли тутфиу гадабар рабб." Караңгы түндө кылынган садака Алланын газабын өчүрөт деп айтчу экен. Бакара сүрөсү 271 аятта Аллах Таала айтат: "Ин тубдус садакати фани'иммахи." Эгер силер садаканы ашкере берсеңер, ал кандай жакшы. "Ва ин тухфуха ва ту'туха ал-фуқара фахуа хайрун лакум." Эгер силер жашыруун кылып аны кедейлерге берсеңер, ал силер үчүн жакшыраак. "Ва юкаффиру анкум мин сайyi'atikum." Алла Таала силердин күнөөлөрүңөрдү, каталарыңарды кечирет. "Фадалла хаза ала анна садаката юкаффар биха мин ас-сайyi'ati имма мутлакан ау садаката сир." Кара эми бул хадисте мына аятты карай турган болсок, ашкере берсеңер, ал кандай жакшы деп туруп, эгер жашыруун берсеңер, өзүң ал силер үчүн жакшыраак деп айтылгандыгы жакшы. Ашкере садаканын дагы орду бар. Мисалы, элдер көп садака кыла бербейт да. Садака кыла бербейт, эмне кылыңыз? Ашкере кылып туруп, мына деп туруп таштаса, бул берди деп туруп, калгандарга дагы үлгү боло турган болсо, ушул жагдан эмне болот? Ашкере садака пайда болот. Эми жашыруун садака болсо, бир кедей муктажга бердиң, билдирбей берип кеттиң. Билдирбей берип кеткенде адам эмне болот? Ким бергендигин билбей калса, эч кимдин алдында милдеттүү эмес да. Мисалы, бир кедей бар, муктаж, дайыма акча берип жүрөсүң. Ошол сенин алдында сынат да, пас болуп калат, тили кыска болуп калат да. Дагы жашыруун садаканын бир пайдасы ашкере садакага караганда, адамдын жүрөгүнө кибир, багыдай менсинүү кирбейт да. Бирөөгө акырын тыкылдатып, же бирөө аркылуу берип жибердиң, билбей калды да. Мен сага кылганмын деп айта албайсың да, милдет кыла албайсың. Туурабы? Ушул садака жөнүндө аяттарда Аллах Таала: "Я айюхаллазина аману ла тубдилу садакатикум бил манни вал аза." Берген садакаларыңарды милдет кылуу менен, ага ыза берүү менен жок кылып албагыла дейт. Ушундай бир мусулмандарда бир проблемабыз бар. Биз сооп иштеш бир маселе да. Сооп иштеш, соопко жетишүү өзү кыйын нерсе. Эми ошол тапкан соопторубузду жок кылып албай, өчүрүп албай, күйгүзүп албай, сактап калуу дагы маселе да. Оңой эле экен да. Мисалы, колко деген нерсе тез эле келет адамга. Сен эмне унутуп калдыңбы деп сразу эле. Өзү көп садака кылбайбыз. Анча бирөөгө кыла турган болсок, кичкене ызалашып, же бир айтышып, эме болуп кеткен убакта берген жакшылыктарыбызды эмне кыла баштайбыз? Санай баштайбыз. Мондой болуп кыйналып келди эле, мынтип жакшылыктарды кылып, жардам берип койсом, эми путуна турганда
карабай кетти, наркы берки деп не кылабыз? Ушул негизи ихлас деген нерсе ушундай. Аллах үчүн калыс берген болсоң, ошол берген садакаңды эч качан айтпай турган болуп, так унутуп жок болуп кете турган болсо, мына ушул ихлас да. Аны сактап жүрө турган болсоң, учуру келген убакта айтам десең, бул ихлас эмес да, сен значит аны бир жерден бир күн кармаш үчүн сактап жүрөсүңчү, курал кылып. Кара соопко жетишиш бир проблема, бар соопту күйгүзүп албай кармап калыш дагы бир проблема. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Жакшылыктын эшиктерин көргөзөйүнбү деп орозону айтты, садаканы айтты. Салатур ражули фи жауфил лайл. Кишинин түндө окуган намазы dedi. Бул дагы жакшылыктын эшиги. Бул дагы күнөөлөрдү не кылат? Отту суу өчүргөндөй өчүрө турган нерселерден. Эмне үчүн ражул деп айтады? Ражул деген эркек киши. Аялдардын окуган намазы өчүрбөйбү? Пайгамбар салам деген нақисату ақлин ва дин деген. Алардын акылы кыска, дини кыска деген. Акылы кыска экендиги эки аялдын көөлүгү бир эркектин көөлүгүнө тең келет. Дини кыска экендигини хайыз көргөн убакта, нифас көргөн убакта намаз окубайт. Ал жагынан дагы сооптуу амалдарды эркектердей көп жасай албайт. Эми бир канча жооптор бар экен. Суроочу эркек киши болгон дейт. Ошон үчүн ошондой айтылган дейт. Бул бир жооп экен да. Экинчиси, жакшылык көп учурда аялдарда эмес эркектерде болот дейт. Себеби эмне деп айткан? Мен тозокту көрдүм, тозоктун көпчүлүгү эмне экен дейт? Аялдар экен. Камула минар rijali касир. Эркектерден толуктукка жеткендер көп болгон дейт да. Кемелге жеткендер көп болгон. Валам якмул минан ниса илля Асияту мураату Фираун ва Марьям бинту Имран. Аялдардан толуктукка жеткен Фираундун аялы Асия, Имрандын кызы Марьям болгон дейт. Эмне үчүн дегенде, көп учурда сооптуу жакшы иштерди эркектер көп кылгандыгы түшүнүлөт дейт да бул жерден. Үчүнчү бир жооп, эркектер айтылат, аялдар анын ичине кире берет дейт да. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir ayatda okudu. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sajda suresi 17. ayat. Bu dünyada жасаган сооп амалдары үчүн ыймандуу пенделерге бейишке жашыруун даярдап коюлган кубанычтарды эч бир жан билбейт. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураптыр. Кайсы убакта кылынган дуа кабыл болот? Кабыл болуу мүмкүнчүлүгү көп деп сураганда, жауфул лайл, түндүн ичинде деп турду. Башка бир хадисте Жауфул лайл ахир, түндүн акыркы бөлүгүндө деп тур. Түндүн ортосу деп айтылганда, түндүн ортосунан экинчи жарымында болсо турарак болот экен да. Сахих Муслимде келип тур, афдалус салат ба'дал мактубати кыямул лайл. Фарз намаздардан кийинки эң абзел намаз түнкү намаз деген хадис бар экен. Эми мындай болот. Түнкү намаз, кыямул лайл деп айтылат экен. Бул кайсы убактан баштап кирет? Түнкү намазга, тахаджудка, кыямул лайлга уктап туруп, андан кийин туруш шартпы же эми кыямул лайл биз түшүнгөндөн, биз ойлогондон бир топ көп экен. Кыямул лайлга көп нерсе кирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Иннакум фи салатин фаяшмалу куллу ман тарака ан-навм бил-лайли ли-зикриллахи ва дуаи. Аллах үчүн уйкуну таштаган ар бир адам ушул кыямул лайл кылды, кыямул лайлга кирди деп эсептеле берет. Хадисте келет экен. Иннакум фи салатин ман тадартумус-салах. Силер намаз окуп аткандай сооп таба бересиңер. Намазды күтүп отурган болсоңор дейт. Намазды күтүп аткан адам намаз окуп аткандай не табат? Сооп таба берет депти. Эми буга биринчи болуп туруп, ас-салату байнал ишаайни. Шам менен куптандын ортосунда окулган нафил намаздагы кыямул лайлга кирет дейт. Ва ядхулу фил кыям интизарул иша. Кыямул лайлга кирет, масжидке барып алып, шамды окугандан кийин куптанды күтүп отурса. Ва ядхулу фил кыям худурус субх фи жамаа. Багымдат намазга барса, багымдат көп учурда ачык күндүз болбойт го, түн аралаш болот. Ошол убакытта багымдатка барган адам дагы кыямул лайл кылды деп эсептелет экен да. Ва ядхулу фихи ман нама сумма кама лит-тахажжуди qabla al-fajr. Бирөө будильникке койду дагы 5:50дө багымдат башталса, мен 5:30да турайын дагы намаз окуп коеюн. Багымдаттын убактысы киргенге чейин намаз окуюн деп койсо, бул дагы неге кирет экен? Кыямул лайлга кирет дейт. Эки рекет окуса дагы не болуп эсептеле берет? Кыямул лайл кылды деп эсептеле берет да. Андан көбүрөөк болсо дагы эң азы эмне экен? Эки рекет. Анан дагы эгер эми биз эме жөнүндө сүйлөшүп атабыз азырчы. Атилишниктердин иши жөнүндөчү. Эгер биз өтө мыкты кылып бүт баарын сүннөткө ылайык кылабыз дей турган болсок, өзүнө ишенген адамдар витрди окубай туруп, кыямул лайлга турарына көзү жетип, өзүнүн практикасынан, тажрыйбасынан ошону билсе, витрди окубай коюп туруп, жатып туруп кыямул лайл, тахажжуд окуп, андан кийин витрди окуй турган болсо, ушул эң туурасы болот. Түшүндүңүздөр? Анан дагы бир маселе болот. Бир хадис бар, айрыкча Рамазанга тиешелүү. Имам салам берип, имам кеткенге чейин имам менен чогуу болгон адам күнөөлөрү кечирилет деген маанидеги хадис. Эми ошондо имам
20 рекет оқса 20 рекет оқыш керек. 8 рекет оқса 8 рекет оқыш керек. Имам витрді оқығанда витрді қосып оқыш керек аны. Эми айтайық, бір себеп болып витрді не қылдыңыз? Оқып алдыңыз. Имам менен жамаат менен витр оқып қалдыңыз. Келіп түнде тахаджудқа тұрып, қиямул лайл қылып жүргенсіз дайым ойғандыңыз. Айрықта Рамазанда жақсы мүмкіншілік болады. Сағырлыққа барып тұрады да. Сағырлыққа тұрған уақытта келіншегіңіз, дастархан даярдағанға чейин сіз барып 2 рекет оқып алған болсаңыз, не? Қиямул лайл дүнемесін тапқан боласыз да. Мен түнде имам менен витр оқып алдым еле деп қыжалат болбой эле оқи берсеңіз болады. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сенің ең ақырғы намазың витр болсын дегені, ошондой болгону турараак болот, сооптуураак болот, жакшыраак болот деген сөз да. Витр окулган болсоң, андан кийин такыр намаз окуй көрбөгүн деп тыйгандыкты билдирбейт алчы. Түшүнүктүүбү? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям витр окугандан кийин дагы анча-мынча ушул сыяктуу намаздарды окугандыгы жөнүндө далилдер келет да. Зарият сүрөсү 18-17 аят. Алар ошол мухсиндер, эң таква пенделер түндө бир аз эле укташат дейт да. Бир аз уктап калган убакта эмне кылышат? Ибадат кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты: "Афдалус салати салату ахи Дауд." Намаздардын эң жакшысы менин бир тууганым Давудтун намазы деди. Орозону дагы эмне деген? Давудтун орозосу деген. Кантип тутчу эле Давуд алейхиссалам орозону? Бир күн орозо тутса, бир күн ачып. Намазды мынтип окуптур. Кана янаму нисфал лайл ва якуму thuluthah ва янаму судусah. Эми буну баягыдай эме кылып туруп математикалык эсеп менен түшүндүрүш керек болуп атат да. Түндү 3 бөлүккө бөлөсүз. Түн деген шамдан башталат. Шамдын убактысы кирген убакта, багымдаттын убактысы кирген убакка чейинки убакытты аласыз дагы, ошол убакытты 3кө бөлөсүз. Бир нерсени билип алышыбыз керек. Куптанды түндүн жарымынан ар жагына окуш өтө мындай туура эмес нерсе болуп калат да. Себеби куптан түндүн тең жарымынан кийин нарагына куптандын убактысы бүтөт деген маселе бар. Куптанды эң жакшы убактысы биринчи 3 эмеге бөлүп атпайбызбы? 3 бөлүккө бөлдүк, Ошо биринчи бөлүктүн акырына жеткирип туруп окуган туура болот. Эми ал ыктыярдуу болуп жамаат ошого көнсө, бирок бизде жамааттар эмне кылат? Кирген убакта эрте убактысында окуйт, ошол мешитке барып жамаат менен окуган туура болот. Эгер кандайдыр бир себептер менен жамаат менен окуй албай калган болсоңуз, өзүңүз эмне кылышыңыз керек? Түндүн жарымынан наракка өткөрбөй, түндүн берагында түн жарымга чейин окуп бүтүш керек да, куптанын фарзыны. Андан кийин түндүн акыркы 3-чү бөлүгү деп айттык го. Ошол 3-чү бөлүктү кайра 2ге бөлөсүз да. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгүн 2ге бөлүп, бирөөсүндө туруп намаз окуйсуз, калган бөлүгүндө багымдатка чейин дагы бир аз уктайсыз. Себеби мына өзүңүздөр деле практикадан көрсөңүздөр, адам мына машина айдап баратып, же болбосо аябай катуу чарчаган убакта 5 мүнөт уктасаң дагы ошол дагы таасир этет. Кадимкидей эс алат. Эми түндүн акыркы 3-чү бөлүгүндө туруп алып, ошо менен туруп иштеп түшкө чейин жүрсөң, башың маңгырап калат. Эң абзели деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да. Окуп туруп, бир аз бөлүгүндө акыркы бөлүктө уктаса, ошол пайдалуу болгон атат да кайта. Мечиттен чыкпайт дагы отура берет. Ошондо намаз окугандан кийин, багымдатты жамаат менен окугандан кийин, ордунан козголбой, мусхаф, Куранды алып, өзүнүн күндө окучуун окуп, зикирлерди кылып, ошол жерде отура берди. Периштелер намаз окуп аткан убакта Аллахумма салли алейхи, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма архамху деп ага дуа кылып турат. Дуаны элдер туруп кетти, сиз калып калдыңыз. Дуаны сизге кыла берет. Сизге намаз окуп атат деп жазыла берет. Туруп кетмейинче эмне кыласыз? Намаз окуп аткандын соогун таба бересиз. Күн чыкты, бир аз найза бою көтөрүлдү. 2 рекет намаз окудуңуз, кабыл болгон ажылыктын умранын соогун алып кайттыңыз да. Эми сиз түндө тахаджудтун соогун алдыңыз. Тахаджудтун соогун алдыңыз. Салман Фариси менен Абу Дарда эмне болгон? Экөө дос болгон. Салман Фариси өтө ар бир нерсенин акысын билген, нормасын билген, чегини билген сахаба болгондо, Абу Дарда радиаллаху анху өтө ашыкча таква болгондуктан көбүрөөк өткөзүп берген дагы эмелери болгон да. Экөө дос болгон дагы күн сайын орозо тута берген эмеси болгон да. Анан сен тамактана бер, мен орозомун десе, сен ичпесең мен да ичпейм деген. Анан конок келди деп не кылган? Напил орозосун бузуп тамактанган. Түндө эртерээк эле туран десе, жата бер деп басып койгон да. Жат деп. Дагы жарымда турайын десе, анда дагы басып койгон, жата бер деп турупчу. Анан акыркы 3-чү бөлүк болгондо эми турабыз деген да. Көтең туруп окуган. Окуп, намаз окуган, кийин айткан. Денеңдин акысы бар деген, аялыңдын акысы бар. Бардык нерсенин акысы бар. Ар бир акылуулардын акысын өтөп кой деп айткан. Ушул окуя кийин эмеге жеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жетип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан садака Салман туура айтат деген да. Мындай фазилет сооптордон дагы куру калбай, түндө эмне кылды?
3-cü bölükte tahajjud okup kayra жатқан, багымдатка жамаатка барып, жамаат менен окуп, күн чыккыча туруп, кабыл болгон ажылыктын умранын соуну алып кайтты да. Карасаңыз, ошондо ушунчалык бир түндү иреттүү пайдаланып, ар бирин өзүнүн убактысында кылгандыгы да. Себеби ар бир нерсени өзүнүн убактысында кылбаса, tahajjudga турган боюнча, мисалы, уктабай багымдатты окуду, багымдаттан кийин жумушка кетти, ал бир күн кылат анычы, эртеси күн андай кыла албайт ошочу. Ошондуктан уйкуну жаман көрбөш керек. Адам уйкусуздуктан өлүп да калышы мүмкүн. Эми өлбөгөн күндө дагы эмесин өз нормасын бербесе, ал адам күндүз сергек жүрө албайт да. Эң норма уйку 6 саат, 7 саат. Түнкүсү 6 саат, 7 саат. Эми biz сүннөткө өтө бекем ар бир амалында сүннөт менен жашаган адамдардын эмесин айтып атабыз, жашоо образын. Түшкө чейин саат 12-лерде, эгер мүмкүнчүлүк болуп атса, 1 саат укташ, пешинге чейин укташ, кайлуула деген сүннөт бар. Бул өзү асли түбү пешинге чейин. 6 саат түндө уктаган, же 7 саат түндө уктаган, 1 саат күндүз уктайт. Уйкудан дагы эмне табабыз? Сооп табабыз. Ошол убакта бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Шайтан кыла турган көп амалдар бар. Жегенде бисмилла деп жебесең не кылат? Кошулуп жейт. Бирок шайтан кыла албай турган амал кайлуула кыла албайт экен да шайтан. Шайтан кайлуула кыла албайт экенчи. Кайлуула деген сүннөт, буну дагы кылса эки жактан сооп табат да. Биринчи акыреттик сооп. Бул дүйнөдө дагы денеси эмне болот? Күчтүү болуп, сергек болуп,